бул лампага жатыптылар. Суу башы айыл аймагынын Боз Адыр айылынын тургундары Нурланбек Имарбеков менен жубайы кыз Бурак Бактыбай кызы 3 эм кыздуу болушту. Ымыркайлар үстүбүздөгү жылдын 30 апрелинде Ош облустар аралык клиникалык төрөт стационарында жарык дүйнөгө келишкен. Мана. Биринчи төрөлгөн күндөрү балдар айынан эрте тургондуктан, ара тургондуктан респиратордук терапия деп коебуз, жана өпкөсүн ачканга балдар аппаратта жатышты. Бир күндө эле балдар аппараттан чыгарылып, 3-күндөн тарта энеси өзү балдарын карап уход кылып келе жатат. Азыркы күндө балдардын абалы туруктуу, энесин эмип, салмактарын кошуп жатат. Буюрса, ушул 2-3 күндүн аралыгында үйгө чыгарууга даярдап жатабыз. 3 эмдин төрөлгөнүнө 10 күндөн ашты. Учурда эне жана ымыркайлардын абалы жакшы экендигин адистер ырасташат. Ал эми Баткен районунан барган тиешелүү жетекчилер Кыргыздын кыраан кыздарынан болуусун тилеп белектерин беришти. Бизге туктайбыз, ушул айылдык атынан сиздерге 40 000 сом алып бергиле, сертификат менен аласыз. Баткен район башчысы Аким Данир Белековичтин тапшырмасын алайык. Биз мына 10 күндүк эс алуу күндөн кийин биринчи жумушчу күнүбүздү ушул кыз Бурактан жана нарселеринен кабар алуу менен бүгүнкү жумуш күнүбүздү баштадык. Биз менен кошо Баткен райондук эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыгынын балдарды жана үй бүлөнү колдоо бөлүмү, Суу башы айыл өкмөтүнүн башчысы биз менен кошо келди. Бүгүнкү күндө кыз Бурактын жана төрөлгөн кыздардын ден соолук абалы жакшы. Атайын Акимдин белектерин ала келдик. Ошондой эле айыл өкмөт башчысы тарабынан атайын акчалай сыйлык тапшырылды. Ошондой эле тиешелүү райондук мекеме ишканалар тарабынан бул үй бүлө атайын камкордукка алынып, тиешелүү жардамдар көрсөтүлүп турат. Ошону менен бирге биз айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетинен бүгүнкү күндө 40 000 сом акча карап, жардам иретинде колдоо максатында келе турабыз. Эң негизгиси айтып кете турган нерсе, буга чейин дагы Суу башы айыл өкмөтүнүн Бужум айылында 3 эм төрөгөн 2024-жылы төрөлүп, бүгүнкү күнгө чейин ушул айыл өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Ушуну менен бирге ушул эле бүгүнкү төрөгөн 3 эмдерге ушул эле акча каражаты менен чектелбестен мындан ары дагы колдоо көрсөтүп ар дайым айыл өкмөт тарабынан жардамдарды берип турабыз. Жакшы выпуска кылсак, аман эсен жакшы чыгарып алсак, аны сиздердин колуңуздарга өткөзүп беребиз. 3 эмге Муслима, Дариха жана Фатима деген ысымдар ыйгарылып, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр берилген. Анан бир айдан баштап салмакка тарта баштайсыңар. Ушул 3 кызды мамлекеттик каттоодон өткөрүлүп, бүгүнкү күндөн туулгандыгы тууралуу каттоо жүргүзүлүп, туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилди. Ушул 3 кызга Муслима, Дариха и Фатима деген ысымдар ыйгарылып, бүгүнкү күндө ушул ар бир балага биздин министрлик тарабынан бөлүнүктөн сүйүүчү пул ыйгарылды. Эми биз ушул үй бүлөнү сөзсүз дайыма көзөмөлгө алып, дайыма жардам кызматтарды көрсөтүп турабыз. Ушул мени төрөткөн, ушул мени шейтте караган медайымдарга чоң рахмат. Жакшы төрөтүп алышты, колдордон келген бардык жардамды көрсөтүштү. Ушул медайымдарга чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушинтип мени алыстан келип кабар алганыңыздарга. Буга чейин бул үй бүлөнүн 6 баласы болгон. Эми жалпысынан 3 уул жана 6 кыздын ата-энеси болушту. Бул кубанычтуу кабар Баткен элин дагы бир жолу кубандырып, коомчулуктун көңүлүн бурду. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.